Бишкекке барып 6 ай окуп келдим. Кудайга шүгүр азыр эмес. 8 жыл болду иштеп атканыма. Кондуктор болуп иштеп жүргөмүн. 10 жыл иштедим кондуктор болуп. Ошондо окууга кеттим. Андан кийин өзү менин кызыкканым башта мен окууга секретарь машинистке окууга тапшырганмын. Секретарь машинистке да окуп жүрүп, троллейбусда аял киши минип кетип атканын көрүп калганмын. Ошодон кызык. Эртең менен эми өчүрөт менен наряд менен коюлат да. Ошондо 6-да келебиз, кеч саат 10 кетебиз. Адамдардан жакшы аябай. Неме кылып сыйлашат. Келип таң калышып аял экен деп, эже экен дешип жаштар. Кары аялдар кишилер батасын берип түшүп кетишет. Токтотуп коюң дешип айтышат, бирок эми катуу деле айтышпайт, эч урушпадык. Биринчи бул жерде ишке орношкучакты троллейбус келгичекти да, троллейбус жок болчу. Жаңы троллейбустар келгичекти. Мен слесарь болуп иштедим, мойкада иштедим. Нурулжа, айтсаңыз, бүгүнкү күндө автоунаа айдаган айымдар өтө эле көп. Бирок коомдук транспортто айдаган айымдар менимче Ош шаарында жалгыз эле сиз го дейм. Анан коомдук транспортто айдоонун кандай бир кыйынчылыктары бар? Сизге эмнеси менен жакты? Ушул туурасында айтсаңыз. Адамдар менен чогуу ошо коомдук иштерде жагат да, ушундай. Элге кызмат кылып иштеп калганды жактырам. Анын дагы бир немеси, экинчиси балам алыста окуйт эле да. Ошондо маршруткалар, троллейбус, автобустар албайт экен да. Акырында караңгы да мындай таксиде кирип келет эле, кабатыр алдырып. Ошондо анан ниет кылып, Кудай кааласа мен минсем бардыгын жолдо өлөбөй каласы тыям калтырбай алам деп сөз бергенмин да. Ошодон дагы азыр ушул кыялыңызды аткарып атасызбы? Жолдо остановкадан сырткары жерде турса дагы ала кетесиз да. Жаш балдарды, карыгандарды. Жаш балдарды ысыкта турса, ысыкта өтүп кетпесин деп, суукта калып кетпесин, караңгыда калып кетпесин деп алып алам. Баары бир турган болсо, сөзсүз токтоп алып кетем. Жаш балдарды калтырбайм. Анан бар маршруткалар терип кетет экен. План төгүш керек дегендей. Айнасыз алып кетесин, анан көңүлүм бош да. Менчи мындай токтотпой кетип албам, алыста аркаман жүгүрүп келсе баары токтоп алып алам да. Көңүлүм бош. Ушул 10 жыл аралыкта канча коомдук транспортто айдадыңыз? Кандай автоунааларды айдадыңыз? Ошол троллейбузда эле айдадым. Автобус мойкада иштеп жүргөндө, мойкада иштедим дедим, троллейбузга отуруп электе. Автобустарды жууп, автобустарды жылдырып коет элем. Троллейбус автобустарды жууп, жылдырып коюп. Менчи ушул автобустарды чоң автоунааларды жууп жүрүп, ушуларды оңдоп жүрүп, анан айдоочулукка да кызыгып кеттиңиз окшойт менимче. Жок, өзү окуп келдим эле да. Троллейбус жок, мен мойка ошол слесарьде иштеп калбадымбы, келгичекте деп.
Анан ушул эскилерди минип жүргөндөр жаңы келгенде жаңыга өтүп кеткенде мен мынауну жактырып нөл бир өсүмшүн тандап алганмын да. Слесарь болуп да иштедим деп атасыз да. Оңдо бул боюнча да окудуңуз да, атайын кесибиңизби? Слесарлердин алдында жанында жүрдүм. Бар бир эми жөн жүрбөй, буну да анча-мынча эмелерин үйрөнүп, мойкасыны да үйрөнүп, тирилебузга орношкучу чакты деп мени бекер калтырбай ошо ишке орноштуруп коюшкан да. Анан жалаң мындай мырзалардын арасында иштөө кыйынчылык туудурбайбы? Биринчи жаңы ишке киргенде кыйынчылык болду, аябай. Аял кишиге эмне бар, үйүңдө эле отурбайсыңбы деп. Бир зона кылып алышып алдындагысын тарт дейт, мен кубаламын деп ошентип мени сынап ошону көп эле кыйнашты. Эми Кудайга шүгүр, чоңдор дагы көтөрмөлөп, диспетчерлер деле кыйнап, мамелердин айткандарына ишенипчи, булар алдап алып айтса кээ биркилер аркылуу адам бар экен да, жакшысы деле бар. Эми беш кол бара бермес. Акыры айныр же жаман көкпөт экенсиз, жеңдиңиз деп. Ошентип азыр эми Кудайга шүгүр, баары жакшы. Колдоп таяп турушат азыр. Нелече деп турушат азыр эми. Эми ушул көп жылдан бери өзүңүз ушул коомдук транспорттордо аралашып, оңдоп, жууп, тазалап да жүрүпсүз. Анан өзүңүздүн кесибиңизди мындай өтө жакшы көргөндүгүңүздөн болуш керек менимче. Ушундай кыйынчылыктар болсо дагы жеңип кеткениңиз. Ооба. Жакшы көргөнүмдүн мен баары бир иштешим керек деп аракеттенип иштедим. Биринчи жаңы киргенде да ошонусунан кыйналып жүргөнмүн. Башмагы бар. Башмагы чыгып кетет эле. Ошо башмагыны мен алып кирип, же болбосо слесарлерди чакырып жасатышым керек экен. Мен аны билбей өзүмдү балканы кармап эле тоңкулдатып, үстүнө чыгып алып ура берет элем да. Ошондой кыйналып жүрдүм. Ошо кирки айдоочулар өздөрү чыгып алар эркектер. Сиз өзүңүз эле чыгып кеткенсиз. Ошентип эле кыйналып эле жүрүп, ошол маалда кыйналдым. Азыр кой эми ал башмакты салыш, аны бунусуну мага оңой эле болуп калды. Биринчи эми билбегенде кыйналат экенсиң да. Ал эмне себептен чыгып кетет? Ал карап туруш керек. Бул жака келгенде карап, бул деген мындай болут неме болуп калат да, бул шайбалары бошоп калганда чыгып кетет да. Ошону карап, катырып, Юго-Востокко барганда карап, ставкаларын ошентип туруш керек да. Эртең менен ал жактан карап чыгыш керек. Эми жаңы кезимде карабай чыгып алгам. Ким билет, сыноолор болгондур да, секин бошотуп коюшуп. Ар кыл кылып сынап көрүштү да, эми эркектер меничи. Жолдо калып кете турган кылып бузушуп коюп, ар кыл кылып сынап көрүштү. Нурила менен кесиптеш болгонубузга бир 10 жылдай болуп калды окшойт. Иштеген иштерине так жол эрежелерин жакшы сактайт. Иш убактында пассажирлер менен да жакшы мамиледе иштейт. Кыскасы иши жакшы да, үйрөнүп калдык ыйлам мурункуга караганда азыр. Жумуштан сырткары анда өзүңүздүн кызыгыңыз менен кийим токойсуз экенсиз. Буну кайсы убактан бери үйрөнүп алгансыз? Анан эмнелерди токойсуз? Буга бир 10 жылдан 15 жыл, 20 жыл, жок 20 жыл болду да, почти. Мен жолдон эле бир аялдар токуп атканын көрүп, кайра барып, алыстан тиктеп отуруп эле үйгө барып, кайра сатып алып барып, эме алып ошентип үйрөнүп кеттим. Маечка, жимпир токуйм ошол, носки. Анан баягындай салат, балат дегендер колуман келбейт. Андай жактырбайм, ачыгын айтканда.
шашылыш жүргүнчүлөр түшүп батыраак айдабайсыз деп сиз менен бир конфликтке түшкөндөр болобу учуру? Же токтобой койдуң, же көп токтойсуң деген сыяктуу. Көп токтойсуң дегендер болот. Анан токтобой койдуң дегендер эми аз. Мен көңүлчөкмүн да, көбүнчө токтой берем. Анан ошо анча мынча эркектер секин жүрүп койдуң, адам алып атасың жолдон көп деп ошентип айтып калышат. Себеби алдыңда пробка, машина барып бир ошо мен көбүнчө эле токтогондо алдымда машина токтоп калганда гана токтойм да. Болбосо каттуу айдайм, аябай. Мына машина жүргүн мыналарчы каттуу айдап алдыңан токтой коет, маршруткалар токтой коет, ошолор менен урушам. Негизи мына мырзаларга тиешелүү жумуштарды көбүрөөк аркылайт экенсиз. Анан бала кезиңизде эмнени кыялдайнчы элеңиз? Армияга барам деп кыйнай берчү элем үйдөгүлөрдүчү. Кыз бала да барабы экен деп урушуп. Милицейский, военный ошондайлар жактырчу элем. Ал маалда тамеки, пахта, дарбыз, мен Төм моюнда чоңойгом. Ошо менен алек болуп эле кечке иш эң чоң болгон үчүн үйдүн иши 8 бир тууган ата-энем менен ошо менен кечке кир жуумай, нан жапмай, 3 тандырлап, эртең менен туруп уйсамай, ошо менен эле ойго эчтеке кирбей талка иш болуп жүрө берген да. Бир туугандарыңыздан эркек балдар көппү? Эмнегедир сиз ушул эркек балдардын көбүрөөк кесибине кызыгат? Мен эң чоң, мен бир акам бар, менден кийин менден кийин 3 уул бар. Ошо 4 уулдун ортосундамын. Ошо себептен болсо керек, көбүнчө балдар менен ойноп, балдар менен чоңойгом, эркек балдар менен. Ата-энем, атам элик бирден, апам Арабандан, мен өзүм Ошто эле төрөлгөм, мынау төрөлгөн экенмин. Черемушкада. Мадыда бөлгөндө, чоң ата, чоң энемдер Мадыга бөлгөндө, таятам Төм моюнга алып кетип калган экен да. Мен 1 жаш кезимде ошол жакта жүрүп чоңойдук. 8 класста кайтып келдик бул жакта, 8 классымда.